Бисмиллахир-рахманир-рахим. О асмандардын Роббиси, жердин Роббиси, улуу арштын Роббиси, биздин жана бардык нерселердин Роббиси болгон Аллах. Сен урукту жана данекти жарып өндүрүүчү, Тоорат, Инжил жана Куранды түшүргөн затсың. Сен жанды алуучу бардык нерсенин ээси өзүңсүң. Өзүң менен сактанам. О Аллахым, сен биринчисиң, демек сенден мурун эч ким жок. Сен акыркысың, сенден кийин эч ким жок. Ал сырткы, сенден жогору эч ким жок. Сен ичкисиң, анткени сенсиз эч нерсе жок. Ал бардык нерсени билүүчү. Бизди карызыбыздан куткар жана бизди жакырчылыктан кажаатсыз кыл. О Аллахым, сага жер асмандарча шүгүрлөр болсун. Жана сен каалаганыңча ааламды толтуруучу хамд жана сана айтуучу пенделериңдин мактоолору болсун. Пендең Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айткан сөздөр акыйкат жана чындык. Биз сендикпиз. Пендесине эч кандай ката, кемчиликсиз Куранды түшүргөн зат Аллахка шүгүрлөр болсун. Боорикер жана өтө мээримдүү, кудуреттүү жана улуу Аллахтан башка кудай жок. Жер, асмандын жана улуу арштын ээси өзүңсүң. Сенден башка кудай жок. Тасбих айтылышына татыктуу болгон зат бир гана сен Аллахым. Сени аруулайм. Урмат, сый жана көркөмдүк ээси болгон зат Аллахым, сени аруулайм. Күч, кудурет ээси болгон зат Аллахым, сени аруулайм. Бүткүл ааламды өз илими менен санап койгон зат, сени аруулайм. О жараткан Аллахым, сага мактоо жана санаалар болсун. Сен асмандардын, жердин жана алардагы бардык нерселердин жаратуучусу жалгыз өзүңсүң. Сага шүгүрлөр болсун. Асмандардын, жердин жана алардагылардын ээси жалгыз өзүңсүң. О жараткан Аллахым, сага мактоолор болсун. Сен гана асмандар менен жердин жана алардагы бардык нерселердин нурусуң. Сенин барлыгың акыйкат жана чындык. Сенин сөзүң акыйкат, сенин убадаң акыйкат жана сага жолугуу акыйкат жана чындык. О Аллахым, биз айтып жатканыбыздай жана биз айтып жатканыбыздан да жакшы шүгүрлөр бир гана сага болсун. О Аллахым, менин намазым да, курбандыгым да, жашоом да, өлүмүм да бир сен үчүн. Жана кайтышым да сага, акыбетим да Роббим сен үчүн. О Аллахым, бүткүл мактоолор өзүңө гана таандык. Сен бербесең берүүчү жок. Сен берсең тосуучу жок. Адаштырсаң хидаят кылуучу, хидаят кылсаң адаштыруучу жок. Алыстатсаң жакындатуучу жок, жакындатсаң алыстатуучу жок. О Аллахым, мен билген жана билбеген эң бир кооз ысымдарыңдын урматы менен, улуу жана бийик ысымдарыңдын урматы менен сураймын. О Аллахым, сен гана зикир кылууга эң акылуу затсың. Сен гана ибадат кылууга татыктуу затсың. Мазлум, зулум көргөн адамга жардам берүүчү затсың. Падышалардын эң мээримдүүсү, ырайымдуусу сенсиң. Сураганга эң беришен затсың. Берүүчүлөрдүн эң беришени өзүңсүң. Сен шериги жок падышасың. Сен жалгызсың, дайыма тирүүсүң. Бардык нерсе жок болот, бир гана сен жок болбойсуң. Бир гана сенин уруксатың менен моюн сунулат. Бир гана сенин илимиң менен баш ийбөөчүлүк болот. Башкача айтканда, сенин өкүмүң менен баш ийилет. Эгер ата-эне тарабынан ширкке, күнөөгө буйрулса, моюн сунулбайт. Анткени жаратуучуга күнөөкөр болуп, жаралганга моюн сунуу жок. Ким сага моюн сунса ыраазы болосуң. Сага күнөөкөр болсо кечиресиң. Сен гана эң жакшы күбөсүң. Сен гана эң жакшы коргоочусуң. Жүрөктөр сага гана ачыкталган. Сырлар сага гана ачыкталган. Сен адал кылган нерсе адал. Сен арам кылган нерсе арам. Сен белгилеген шарият дин, сенин өкүм кылганың буйрук. Элдер сенин элиң, пенделер сенин пендең.
Ал эми сен ырайымдуу, мейиримдүү Аллахсың. О Аллахым, эч качан сенин жоокерлериң жеңилбейт жана эч качан сенин убадаң өзгөрүлбөйт. Эч качан сенсиз аракет кылуучуга аракети пайда бербейт. Сага мактоолор болсун. Сени аруулаймын. Сен гана улуу макталган затсың. О Аллахым, сага мактоолор айтып, бир гана өзүңдөн сураймын. Жалгыз өзүңө гана маннаан милдет кылууга акылуу затсың. Асмандардын жана жердин жаратуучусу өзүңсүң. Улуулук жана урмат ээси болгон зат, эй түбөлүктүү, тирүү жана ар дайым ойгок болгон зат. Аллахым, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга жана анын үй бүлөсүнө салаваттарыңды жибергин. Ибрахим алейхиссаламга жана анын үй бүлөсүнө жиберилген салаваттарың сыяктуу. Бул дүйнөдө жана акыретте Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөсүнө берекет бергин. Ибрахим алейхиссаламдын үй бүлөсүнө берекет бергениң сыяктуу. Албетте сен макталуучу улуу затсың. О Аллахым, бизге сабырдуулук бер. Бизди ислам жолундагы кадамдарыбызды бекем кыл. Бизге капыр коомдун үстүнөн үстөмдүк кылууга жардам бер. О Аллахым, бизди туура жолго салганыңдан соң биздин жүрөгүбүздү адаштырба. Бизге ырайым кыл. Чындыгында сен айкөл затсың. О Раббим, бизге бул дүйнөдө да, акыретте да жакшылык бергин жана бизди тозок азабынан сактагын. О Аллахым, бизди өзүңө баш ийүүчүлөрдөн кыл. Биздин урпактарыбызды да өзүңө баш ийүүчүлөрдөн кыл жана биздин тооболорубузду кабыл кыла көр. Албетте сен тооболорду кабыл кылуучу жана мейиримдүү затсың. О Аллахым, эгер унутуп же жаңылып калсак бизди азаптай көрбө. О Аллахым, бизге мурункуларга жүктөгөнүңдөй оор жүктү жүктөй көрбө. Бизге күчүбүз жетпегенди жүктөбө жана бизди кечир. Бизге ырайым кыл. Сен биздин кожоюнубузсуң. Капыр коомдорго каршы бизге жардам кыл. О Роббим, биздин дубаларыбызды кабыл кыла көр. Албетте сен угуучу жана билүүчүсүң. О Аллахым, биз сага ыйман келтирдик. Күнөөлөрүбүздү кечир жана тозок отунан өзүң сакта. О Аллахым, бизге жакшы перзент бер, анткени сен дубаларды угуучусуң.